Азыркы биздин коллегабыз Султанбай Абдрашитович депутат катары ошол Баткенде убагында губернатор болуп иштеп келген адам катары албетте граница боюнча айтканга толук кандуу укугу бар, өзүнүн оюн билдирди. Бирок мен бир нерсени айткым келет. Албетте бул маселе мамлекетибиз эгемендүүлүк алгандан бери чечилбей келаткан маселе эле. Албетте бул чек ара чечилип атканда ал жерде эч качан уткандагы, утулгандагы болбойт. Ал жерде биз бир жерди берсек, бир жерди алдык. Ошон үчүн мен ушул макулдашуудан өттү аталган мыйзам долбоору ратификацияга келет. Ошон үчүн ушул чек ара маселесине бир бүтүп бараткан жумушту бир этияттап, кылдат мамиле кылсак деп ошого чакырып кетер элем. Рахмат. Улан Бердибаевич жакшы сөз айтып кетти. Кече күнү добуш менен чечкенде ушул жерде келип Камчы Кылычбаев сөзү келип айтылганда даже суроо да берген эмеспиз. Анан бүгүн эми 2 күн уктап келип алып, анан мондай деп айткан, бул туура эмес, бул мындай болуп калган, мындай болуп калган деген туура эмес деген, бул мамлекеттин ортосундагы жакшы сөзгө алып келбейт да булчу. Ошондуктан азыр журналисттер да келип, массалык маалымат каражаттары келип да азыр ар биздин интервью сурашы мүмкүн. Ошондуктан биз азыр пока өзү келип айткан, ошондо мен муну детально бардыгын айтып берем деп айткан, ошого чейин сабыр кылып бардыгын. Бизге мамлекетибиздин эгемендүүлүгүнүн толук сакталышы абзел. Бул керектүү нерсе. Бардыгы ушул жерде добуш берип колдогонбуз, ошол бойдон азыр биз позициябызды тайбашыбыз керек. Мен баарыбыздан чыгып кетем, добушубузду, ошол берген добушубузду ээси болуп туралы. Рахмат. Рахмат. Процедурный экинчи микрофон. Рахмат, Жамиля Кубанычбек, Ата журт Кыргызстан Сыдыков. Мен азыр айта турган оюм өзүмдүн жеке оюм. Эч кимдин оюна шек келтирбейм, бирок муну айтып койгонго мен чындыгында туура деп эсептедим, ошондуктан айтып коеюн. Азыр мына менин кесиптештерим жакшы оюн айтып кетишти. Чындыгында эки мамлекеттин талаш тартыштын ортосунда эч качан уткан же утпаган болбойт. Бүгүнкү күндө Кыргыз элинде дагы ушул чек ара боюнча нааразычылыктарды элде нааразычылык болот, албетте болот. Не дегенде элчиликте ар кандай сөздөр болот. Ошондой эле Тажикстан элинде дагы ушундай нааразычылыктар болот. Эч качан мындай бирөө ушу же Тажикстан эли же Кыргызстан эли разы болуп эле ушунга отуруп калбайт. Ошондуктан мен чындыгын айтып кетейин. 4 жыл эл ушу комиссия кылган мээнетичи баалап коюшубуз керек. Мен ойлойм 5 жыл өтөт, 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, ошондо баа беребиз ушу комиссиянын төрагасына, ушу комиссиянын мүчөлөрүнө. Мен ушу комиссияга чоң ыраазычылыкты айтам. Мен чындыгында мына өзүм жакын интервью бердим ушу чек аралардын чечилиши боюнча. Чек аралар чечилиш керек эле, мына чечилди. Батырлык менен чечилди. 30 жылдан бери чечилбеген чек аралар мына чечилип, элдин өлүмү токтоду. Мына чек арасы жок, мамлекет жок. Мына биз эми чек арабызды тактадык, мына чындыгында мына мамлекет болдук, кыргыз мамлекети болдук. Ошондуктан мен бу өзүм дагы бир жолу айтып коеюн, жеке оюм, буга комментарий бербей эле койсо болот эч ким. Ошондуктан мен ойлойм, муногу керек болсо ушу комиссиянын иштеген комиссиянын баалап туруп, ратификация бүткөндөн кийин анча-мынча бир сыйлыкка көрсөтүп коюш дагы керек. Рахмат. Өткөн жылдары мен атайын ушул Лейлек районунда чек ара барып көрүп келейинчи деп Оштон чыгып, ноокат аралап, Арка, Борбордук, Центральный, Максат бүт 4 көчөдөн өйдө кыдырып келгем. Жалгыз өзүм барайын, эч кимди кошпой деп. Ноокат жолу жалгыз гана оштуктарга же ноокаттыктарга эмес, Кыргызстан эмес, ал Баткенге керек жол экенин ошондо түшүндүм мен. Бүткүл Жалал Абад, Ош баары тең ноокат басып отуруп Баткенге барат экен. Ошол жердеги элдерден мен губернатор болуп турганда, Каркырада начальник болуп турган погранзаставанын начальниги ошол жерде начальник экен, ошол мага айтты. Балбак байке, муну кантип чечебиз мен билбейм деди ошондо. Мен өз көзүм менен көрдүм шахматный порядокто үйлөрдү. Мына желектей турган жерде тажиктин солдаттары турса, кыргыздар ушул жерден барып ошону сүйлөшүп атышты.
бул кандай жол менен чечилет, мен ошондо келгем, кантип чечет экен, кандай чечилет экен деп. Элдер менен сүйлөшүп, ошол жердеги элдер айткан мага. Барып президентке, жогорку кеңешке айта баргыла, 1-2 жылдын ичинде чечсеңер, чечтиңер, четпесеңер, анда бул жактын баары менен согушуп жүрүп отурабыз. Азыркы бийликтин, Садыр Жапаров, Камчыбек Кыдыршаевдин жана жогорку кеңештин депутаттары тарыхый миссиянын алдында турабыз. Биз кызыл китебибизди алышыбыз керек, Кыргыз Республикасы. Биз азыр толук эмес, граница чечилбеген бир өлкөбүз. Мына акыркы этап келет, колубузга биздин элдин тили менен айткандай кызыл китебибизди алабыз, Кудай буйрса. Ошол кызыл китебибизди алып алып толук өлкө болобуз. Мына биздин фракцияда барып келген бир жолу, ошол жакка ынтымак фракциясы. Барып өз көзүңүздөр менен көрүп келиңиздер, урматтуу депутаттар, элди угуп келиңиздер барып. Ошол жерден жанакы бир анара эже деген достук айылында айтып атат. Бизге согуштун кереги жок. Биз өлкөгө, биз бийликке ишенебиз, биз көчөбүз деп атат. Тарыхта биринчи жолу Жетегүздөн шейит келди. Жетегүздөн шейит келди биринчи жолу. Ошол жерден Жетегүздөгү ата эненин ыйлаганын угуп мен ошол жерден сүйлөй албай койдум. Бардым мен ошол жерге. Ар бир областка шейит келди тарыхта биринчи жолу. Башка мурунда согушта курман болгондор болгон, ошон үчүн бул тарыхый миссия кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн өз эмес. Ошон үчүн келе жаткан чек ара маселесин колдоп бериңиздер суранам. Рахмат. Рахмат. Процедурный 5-ші микрофон. Рахмат, урматтуу төрайым. Эми чындыгында урматтуу депутаттар, мамлекет, кыргыз мамлекети баарыбызга керек, чындыгын айтканда. Бирок тынчтык, элдин арасында тынчылык, согуш болбостук, бул андан дагы зарыл нерсе. Вот ошондуктан эми биз азыр цифраны айтпашыбыз керек. Мынча метр аяка кетти, мынча метр буяк кетти деп. Адыр бир биз тынчылык менен, тынчтык менен чечип алганыбызды мындай орус айтмакчы, гордосту менен айтышыбыз керек. Мына мен мисалы азыр ошол Чоңолайдагы чечилген жерди айтсам, Чоңолайдын депутаты катары 1500 гектар жер эч айласы ала албай жүргөн жер биздин Чоңолай районуна өтүптүр. Унжу булак деген жер, Карасай деген жер ушул 1,5 гектар өтүптүр. Ошондуктан урматтуу туугандар, эми мынан бул жагы жакшы болсун. Мына мамлекет башчыбызга, президентке, айрыкча Камчыбек Кыдыршаевичке ушуну батырлык менен чечкенине биз баа берип, ушул рахматыбызды айтышыбыз керек, урматтуу депутаттар. Рахмат сиздерге. Я вырос в Лелеке, закончил школу в Лелеке, у меня отец работал первым секретарем. Я помню эти проблемы, когда он ездил на границу, на водозабор головной. Кто такой, что ночами они там эти проблемы решали. Я уже тогда повзрослел, я спросил, говорю, почему столько проблем на этой границе? Он говорит, вода и земля – это самые большие ценности для народа. Но самая большая проблема – есть два народа. И два народа, которые между собой потом начинают за это воевать. Я спросил, это возможно закончить? Я, говорит, не знаю. Но в ближайшие годы это сделать невозможно. И вот действительно вот исторический момент, то, что сумели с Таджикистаном сделать соглашение мирным путем, урегулировать этот вопрос, это действительно исторический факт. И самое главное, вот эти границы, которые пройдут процедуру ратификации с двух сторон, они будут признаны международным правом. И эти границы уже будут незыблемыми. Поэтому, я думаю, то, что сделала комиссия во главе с Камчыбеком Кыдыршаевичем, это действительно историческая миссия, которую они взяли на себя. Спасибо. Чек ара боюнча сүйлөнгөн сөзгө депутаттарга суранып кетет элем. Биздин 7-чи чакырылыштын депутаттарынын тагдырына чек ара маселесинин жоопкерчилиги туш келип калганыга биз сүйүнүшүбүз керек. Себеби тарыхта биз тарых жаратып атабыз. Бул Өзбекстан менен чек арасынын чечилгендиги биз үчүн элибиздин алдында эң биринчи жоопкерчилик менен биз милдетибизди аткаргандык болот. Мына Тажикстандын чек арасы дагы макулдашууга биз талкуусуз, суроо берүүсүз колдоп бердик.
элдин бардыгы биздин депутаттарга ыраазычылык билгизип атат. Эми эл арасында түрдүү сөздөр боло берет. Bir kadam aldığa bolsa iki kadam arka bolot, iki kadam aldığa bolsa bir kadam arka bolot. Bul tarihi el aralık praktikada bolup kelgen nerse. Eç vaqta eç kim iki tarapten толук кандуу бардык чечилген чегара маселесине ыраазычылык билгизбейт. Жок дегенде ошо 50-60% негизги эл макул болгондо биз мамлекеттин ичинде тынчтык орнойт. Ошондуктан бул назик маселеге макулдашууга биз жогорку кеңеш бергенден кийин ратификацияга келгенде ар кандай ой пикирлериңер болсо айтып аласыңар. Ошондуктан ага чейин бүт бардык жерде интервью бергенде дагы башка болгондо дагы мындай адам ойлонуп туруп эки мамлекеттин ортосундагы ынтымакчылыкты, мамлекеттин тынчтыгын ойлоп, элдин келечегин ойлоп, анан өзүбүздүн тарых алдындагы жоопкерчилигибизди сезип, жооп берип жүрсөк. Жакында мен УТРКдан 1 саат ошо чегара боюнча интервью бердим. Мен берген интервьюга бир адам каршы жооп айткан жок. Себеби элибиздин көпчүлүгү ушул чегаранын чечилишин каалап турат, мамлекетибизде тынчтыктын орношун да каалап турат. Ошондуктан бардыгыңыздарды ушул алдыбызда турган тарыхый чечимге жоопкерчилигибизди, өз милдетибизди сезүү менен мамиле кылсак деп депутаттарды чакырып кетем.